Bulsun olur ötüp gitip, camandın ardından jakşı gelir. Abalındı suray turgan, bugündü adamga adam gerek. Abalındı suray turgan, bugündü adamga adam gerek. Uzak joldu ulap kelgen, ar bir taң özgöçө kubat berген. Kança kıyın gün gelse da, adamımız barına çıdap kelgen. Kança kıyın gün gelse da, adamımız barına çıdap kelgen. Bulsun olur ötüp gitip, jamandın артынан жақшы келет. Абалыңды сурай турган, бұл күндө адамга адам керек. Күндөн дагы, судан дагы, эң кымбат адамга адам керек. Улуу жазуучубуз. Ошол жазуучу атабыз силердей балдарга арнап бугу жөнүндө жомок жазыптыр. Бугуну билебизби? Ошол бугу жөнүндөгү жомокту коюп беребиз, Так, эми эстейбиз. Ал жакта ысык болуп кетти да мешке чыгып алып талкуулайлык. Жомокту көрдүкпү? Түшүндүкпү? Биз эмне жөнүндө жомок көрдүк? Бугу эне жөнүндө. Бугу эне жакшы экен? Бугу эне эмне кылды? Карды. Кыз менен баланы душмандардан сактап калды. Ой, бугу эне жакшы экен, жактыбы? Кылы жок. Буларды өлтүрүп, Ач көз болушту. Адамдар жакшылыкты унутуп калдыбы? Чоң аталарды уруп, урушуп, анан бугуларды атып салышты. Туура кылдыбы? Адамдар туура эмес кылды. Баягы Жез кемпир туура айтыптырбы? Жез кемпир эмне деп айтты эле? бул сен чоңойгондо ойлонгун, булар сен чоңоюп неме бугун тукумуңду селердин балдарыңды атат деп. Бугу эне деген жакшылап ойлонуп көр, булар деген адам баласы. Эртең чоңойгондо жакшылыгыңды унутуп, бугуларың өлтүрүп коет деди беле? Туура айткан бекен. Ошондой болдубу? Ойлонгулачы. Бугулар келиши мүмкүн, эгер келсе качан келет? Кандай болсо бугулар кайра келет? Эл жакшы болуп тынч жашаганда. Эң туура, Азамат балам, атың ким? Нуриман. Нуриман туура айтты. Эл жакшы болсо, тынч болсо, анан адамдар бугуларды эмне кылбаса керек? Атпаса, өлтүрбөс. Демек адамдар жакшы болсо бугулар келет экен. Адамдар деген ким? Адам баласы. Адамдар деген силер? Мен бардыгыбыз. Демек силер жакшы адам болсоңор, силер жакшы кыз, жакшы бала болуп чоңойсоңор, бугулар келет экен. Келсинби бугулар? Силер жакшы болосуңарбы? Кантип жакшы болобуз? Жакшы болуш үчүн эмне кылыш керек? Буларды атташ керек. Бугуну атпай койсок эле жакшы болуп калабызбы? Кана жакшылап ойлоңуз. Так, жакшы адам болуш үчүн тартиптүү болуш керек. Урушпаш керек. Дагы. Буларды атташ керек. Дагы. Жакшы кыз болуш үчүн эмне кылыш керек? Өлтүрбөш керек буларды. Апасынын атасынын айтканын угуш керек. Эжекейинин айтканын угуш керек. Улууларды урматташ керек. Достору менен урушпаш керек. Ыймандуу болуш керек. Дагы. Дагы кандай болуш керек? Дагы. Ынтымак болуш керек. Дагы. Китеп окуш керек. Эң туура. Билимдүү болуш керек. Китеп окуш керек. Акылдуу, эстүү болуш керек. Дос болуп жашаш керек. Түшүндөйбү? Ошондо анан эң негизгиси бир эле бугун эмес, жаныбарларды эмне кылыш керек? Багыш керек. Багыш керек, сакташ керек. Жаратылышты коргош керек. Жаратылыш деген эмне билебизби? Ал эмне? Ким айтат? Айтчы балам. Ол адамдар жашаган жер. Эң туура адамдар жашаган жер. Дагы
Айтчы. Şu aylanağıza bar жок жаратылыш болот. Айланабыздагы курчап турган нерсе жаратылыш. Жаратылыш. Жер. Токойдогу бактар. Отун берет дагы. Токойдогу бактарактары көп кыя өрбөш керек. Бактаракты кыйбаш керек. Эмне үчүн? Бактарак эмне үчүн керек бизге? Шагын сындырбаш керек. Ошолар эмне берет? Ошол элеби? Жакшылап ойлоңулачы. Могу көк чөптөр, гүлдөр, бактар, токойлор бизге эмне берет? Kadınlar cese süt berет. Süt berет, uylар жесе süt Малга берет. тоюп Азамат. Малга Үй куруш үчүн. үй куруш үчүн, дагы бир нерсе. Могу таза абаны бизге ким берип атат? Бактарактар. Ошо бактарак. Жаман абаларды жутуп таза аба кылып чыгарат. Эң туура айтат. Азамат, ошол бактарак, гүлдөр, чөптөр биздин абаны тазалап, биз дем алып аткан таза абаны берет. Ошон үчүн бакты кыйса болобу? Жок, бакты кыйбай, бак тигиш керек. Гүлдү үзбөй, гүлдү сугарыш керек. Куштарды атса болобу? Жок. Мусорду таштасак болобу? Жок. Аны таштабай, таза кармаш керек экен. Сууну булгабаш керек экен. Куштарды атпай, жаныбарлардын баарын сактасак, ошондо бугулар келет экен. Келсинби бугулар? Жактыңбы силерге бугулар? Бугуну көргүңөр келдиби? Азаматтар. Эң негизгиси силер жакшы адам болушуңар керек экен. Жакшы болуш үчүн жакшы окуш керек экен. Силерди дагы жакшы окусун деп, жакшы бала болсун, акылдуу болсун деп. Бугуне жөнүндө жомок көрдүм. Дагы ушундай көп жакшы жомокторду көргүлө. Ал жомокторду бир эле көрбөстөн окуш керек. Ал жакшы жомок окусак, биздин акылыбыз өсөт, билимдүү болобуз, жакшы тарбия алабыз. Биздин Айбек деген агаңар, Айбек Осмонов деген силердин байкеңер, акеңер, ушул балдар бактылуу балдар болсун. Ушул балдар акыл эстүү болсун, жакшы жомок окусун, билимдүү болсун деп, момундай силерге жакшынакай болгон түстүү жакшы жомокторду силерге белекке жөнөттү. Демек азыр мен силерге ар бириңерге ушул жомок китепти таркатам. Ким окуй алса өзүңөр окуйсуңар, мектепте окугандар, окуй албагандар үйүңөргө алып барсаңар, кечинде атаңар, апаңар, эжелериңер окуп берет. Ушундайбы? Азаматтар. Мына баарыңарга катар берем анда. Окугула. Китепти жерге таштап салбагыла, жоготпогула, китеп менен ойнобогула, китепти окуш керек, билим алыш керек, тарбия алыш керек китепти окуп, Булар деген суусады да. Суусаганда беребиз деп. Мындай акаң сокторду алып келдик, Мага баарыңарга беребиз. Суусадыңарбы? Мен силерге айткам го, суусаганда мен эшикке чыксаңар силерге сок берем деп айттым беле? Ким албай калды? Мен